Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Урматтуу мекендештер, шашылыш билдирүү. Россияга бара турган мекендештер баары билсин. Маалыматты максимально группаларга таркатып коюңуздар, анткени билетке, жол киреге күйүп калбасын. 30-июндан тарта Россияга кирүүнүн жаңы эрежелери иштей баштаарын Кыргызстандын тышкы иштер министри эскертти. Эми чет элдик жарандар, анын арасында кыргызстандыктар Россияга бара турган болсо, сапарга чыгардан 72 саат мурун, башкача айтканда 3 сутка мурда алдын ала RU-ID мобилдик тиркемеси аркылуу Россияга эмне үчүн бара жатканын көрсөтүп, арыз калтырышы керек. Эгерде катуу ооруп, жакындарынын өлүмүнө байланыштуу же башка шашылыш жагдай жаралса, шартты документ менен ырастап, кирүү арызын 4 саат эрте берүүгө уруксат берилет. Берилген арыздын негизинде чет элдик жаран тууралуу маалымат топтолгон санариптик профиль түзүлөт. Кийин ал Россиялык уюмдардан онлайн мамлекеттик кызматтарды алууда колдонулат. Маалыматты ар бир Россияга бара турган мекендешке жетсин, таркатып коюңуздар. Дагы өтө сонун жакшы кабарлар бар туугандар. Ар бир Россияда иштеп жүргөн мекендешибиз ойлоп, тилеп жүргөн рубльдин курсу дагы кескин көтөрүлө баштады. Албетте бул жакшы жаңылыкка себеп болуп, Россия президенти Путин жана Американын президенти Трамптын согушту токтотуу боюнча телефон аркылуу сүйлөшүүсү болду. Россия менен Украина ок атууну тирешүүнү да токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү дароо баштайт. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп Россия Федерациясынын лидери менен сүйлөшкөндөн кийин билдирди. Өлкө башынын айтымында, жаңдал токтотуунун шарты кандай болору тирешкен эки тарап гана чечет. Ватикан Россия менен Украинанын жаңжалды токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү үчүн аянтча бөлүп берүүгө даяр. Баарлашуу мыкты маанайда өттү. Россия согуш бүткөндөн кийин АКШ менен масштабтуу соода жүргүзүүгө кызыктарлыгын билдирди, деп билдирди Американын президенти Дональд Трамп. Ал эми Россиянын лидери Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин төмөнкүдөй билдирүүлөр жасады. Россия аскердик аракеттерди токтотууга далалаттанат, бирок тынчтыкты орнотуунун натыйжалуу жолдорун иштеп чыгуу зарыл. Россия Украина менен ок атышууну токтотууну да камтыган меморандум боюнча иштөөгө даяр. Россия менен Украина бардык тараптарга жага тургандай компромисс табуусу кажет. Трамп менен сүйлөшүү маңыздуу, ачык айкын жана пайдалуу болду. Путин Америка президентине Россия менен Украинанын түз сүйлөшүүнүн улантууга катышып жаткандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул президенттердин Трамп кызматка киришкенден берки 3-чү сүйлөшүүсү. Биринчи жолугуусунда 12 февралда, экинчисинде 18 мартта байланышкан. Жакшы кабарлар көп болсун. Согуш токтоп, тынчтык гана болсун. Рубльдин курсу 1 сом 50 тыйынга көтөрүлсүн деп жакшы тилек жазып кетиңиздер. Дагы бир жакшы жаңылык бул азыр мекенибизде болуп жатат. Кыргызстан Россия менен мамилени жогору баалайт жана достук, союздаштык жана өз ара сый-урмат духунда мындан ары да тереңдетүүгө умтулат. Муну Садыр Жапаров Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукканда айтты. Тараптар кыргыз-орус кызматташтарынын парламенттер аралык мамилелеринин негизги багыттарын, эки жактуу соода, экономикалык маселелерди талкуулады. Володин Жапаровго Россия Федерациясынын лидери Владимир Путиндин саламын жолдоп, эки тараптын саясий диалогун жогорку деңгээлде белгиледи. Өлкөлөр ортосунда мамилелер өз ара урмат жана улуттук кызматташтыктарды эске алуу менен курулганын айтты. Ошондой эле Вячеслав Володин евро биримдикти улуттар абагы деп атады. Европарламент менен евро биримдик сүйлөшүүгө, диалогко тыюу салуу менен өздөрүнүн алсыздыгын гана көрсөтүп жатат. Россия көп полюстуу дүйнөнү жактайт. Бул ар бир өлкө эгемендүү болуп, кандай жашай турганын эли гана чечет дегенди түшүндүрөт. Европарламент и Евросоюз лишь подчеркивают свою слабость, запрещая общаться, строить диалог. Их политика воспринимается не всеми, потому что мир устроен сложно. Мы выступаем за его многополярность, а это значит, что каждая страна должна иметь суверенитет. И какой суверенитет должен быть, решает само население. Когда тюрьму народов в Евросоюз принимали,
говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые, измельчав, сами, боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов. Россия Кыргызстан достугу күчөп, Россияга барган мекендештерге жеңилдиктер көп болсун деп, жакшы тилектерди калтырып кетиңиз. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Моз Кабардан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.